Кедей кан эпос. Илгерки өткөн заманда кыргыз эли ачарчылыкка учурап, алдуусу тентип тербип оокат таап, алсыздары жардылыктан азып тозот. Ошондо кыргыздан Курама Сары деген эки бир тууган киши Түркмөн элине тентип барышат. Баргандан кийин Сарысы ачкадан өлүп калат. Курама өнөрлүү, колунан иш келген, өнөрүнүн аркасында ар кимге батымдуу болгондуктан Түркмөн элине 2 жылы оокат кылып жан сактап туруп, 3-чү жылга айланганда ал да өлөт. Аялынын боюнда эркек бала калат. Арадан көп убакыт өтпөстөн аялы төрөп, баласынын атын Керез коет. Керез 3 жашка чыкканда энеси да өлүп, томолой жетим калат. Кийимсиз жылаңач, жылаңбаш, тамаксыз курсагы ач, Керез жетим көрбөгөн жамандык калбады. Керез аты калып, кедей жетим атка конду. Бечара кайрымдуу саалы сопудан жардам сурап, кедей жетим сүйрөлүп сүлдүрөп, сүйлөй албай үлдүрөп, сопуга барып кайыр сурады. Сопу: "Балам, менде эч оокат жок. Эгер болсо берер элем. Өнөрүм Сопу, атым Саалы. Саалыда сары чака жок, сопуңдан солуп турган маалы. Балам, кедей жетим, мен сага бир жакшылык кылайын. Бүгүн мында конуп, эртең менен Гүлсана деген бир кемпир бар. Атасы жокто асырайт. Жылаңач барса кийгизет. Сен, балам, ошол Гүлсанага баргын. Сени Гүлсанадан башка киши батырбайт. Батырмак тургай, тамагыңнан таптырбайт", деди. Жетим кемпирди издеп тапты да, кемпирдин үйүндө кызмат кылып, малын багып, отун жагып, суусун алып, тезегин терип, алы жеткен оокатына каралашып, отун суусуна аралашып турду. Баланы кемпир жактырды. Бирок кемпир балага сыр чыгарбады. Кедей жетим бир күнү кемпирге энекелеп: "Айланайын энеке, мен болоюн көлөкө, мен мусаапыр жетимди жалдыратпа бөлөккө, туубасаң да энеке, тутунуп мени багып ал. 3-4 жылда жетилем, мен табамын, далайым ал. Көлөкөсү жүргөнчө бир балалуу болуп кал". Гүлсана кедей балага боору ооруп ойлонуп турду. Багып алайын десе, бакма балдарды бир нече жолу багып жүрөгү күйгөн. Бакпайын десе, жетим баланын зарына, ыйлап суранганына көңүлү чыдабай, бакса багып алайын, какшанып жалгыз отурганча ушуну тутунайын деди. "Мен бир жесир кемпирмин, эченин бактым жетимдин, баксам багып көрөйүн, жамандык кылсаң тентирмин. 60 жаш жетти, энеңден кайрат күч кетти, 5-6 жыл багууга алайын, балам, милдетти. Менден жооп албастан бир жака өзүң барбагын. Жолдо жатса бирөөнүн эч нерсесин албагын. Эне ордуна көрүнсөм, балам, бул сөзүмдү кармагын. Колумда туруп көгөрсөң, кубатым кетип караганда, көлөкөңө жөлөнсөм, өлүп кетсем ошондо, балам, сен ак кепилдеп көмөрсүң. Арманым калбас жалганда, жолуктуң балам карыганда, өлсөм болду алдыңда, мүнөзүңдү кошпогун мурунку баккан балдарга". Кедей Гүлсана кемпирдин сөзүнө эрип, колун берди. Мойнунан кучактап, көзүнүн жашы буурчактады. Эч адамдан сыйлуу кеп укпаган, ичинен кайгы чыкпаган жетим кемпирди жанындай көрүп, көзүнүн жашын төгүп, кубанганынан айткан сөзү: "Сизден башка адамдан укканым жок жылуу кеп, уруп сооп чыгарчу ырысы жок жетим деп. Мойнума көтөрүп, өлгөнүңчө багайын, жакшылыгың унутсам, өрттөнсүн бакты таалайым". Жетимди кемпир багып алды.
Кемпирди эне дейт. Тамагын ичип жейт. Кийими бүтүн, бой тартып калды. Жүргөн жери ызы-чуу, айылды кагыштыра, ар кимди чабыштыра баштады. Анткени менен энесин жакшы багат. Бардыгын байлардан уурдап табат. Анысын кемпир билбейт. Билип калса, тилдейт. Кедей өзүндөй эпчил, албеттүү азаматтан 4 жолдош таап алды. Бешөө жатса да, турса да бир жүрө турган болушту. 4 жолдошу кедейдин чалгынчысы болуп, кайсы жерде ыктуу бай болсо, ээн мал болсо көрүп, кедейге айтып келишет. Түркмөн элинин байларынан кедейдин жебегени калбады. Түркмөн ханы 40 жигитин чакырып, кедейди таап келгиле, таппасаңар башыңарды алдырамын, деп катуу буйрук кылды. Мен ханга карматпаймын. 40 жигит эмес, 80 жигит келсе да, караганымды көрсөтпөймүн, деди кедей бала. Жолдошторунун жардамы менен шаардан чыгып, эч бир жан билбеген жерге жашынып алды. Хандын 40 жигити издеп, эч жерден таба алышпагандыктан кайгырышып, бири-бирине керездерин айта башташты. Бир кедей үчүн 40-ыбыз өлмөк болдук. 40-ыбыз 40 жерде туулуп, ажалыбыз бир жерден экен го, дешип убайым санашып, бирин-бири карашып, үшкүрүк басып, өңдөрү азып келе жатып, Саалы Сопуга учурап калышты. Саалы Сопудан кедейдин энеси Гүлсана кемпирдин жайын билип алышты, дароо кедейдин энесине жетип барышты. Вазирдин буйругу менен кемпирден оокат турмушун, малын, үйүн бүтүн алды. Кемпир байкуш зар ыйлап, жанын кыйнап, малсыз журтта калды. Кедей муну угуп, кайраты ташып, 4 жолдошун ээрчитип, энесине келсе, энеси зар какшап, уулуна нааразы болду. Энеке, эми көп кайгырбагын, мен сени кор кылбаймын. Мен ууру болдум, бирок уурдаганда жардыны уурдабастан, хандын кадырын сактаган, элди жеген казынын, вазирдин малын уурдаганмын, деди кедей. Канжарын белине байлап, вазирдин ордосуна барды. Вазирдин мууздап качып бараткан кедейди көп узатпай кароолдор кармап алды. Уруп согуп орго салды. Ушундай дагы эр болобу? Мунун жүрөгү адамдын жүрөгү эмес, жолборстун жүрөгү го, деп таң калып жаткан кароолго кедейдин жолдоштору барышып, жалынып жалбарып, кедейди бошотуп алышты. Кароол кедей менен анын жолдошторуна кошулуп, кедейдин энесине барды. Башта тилимди албасаң да, эми алгын, деди Гүлсана кемпир. Хива деген шаар бар, анын Азимкан деген ханы бар, Ак Эшен деген эшени бар. Ал эшенди Азимканга кадырлуу киши деп укканмын. Балам, ошол эшенге кол берип, Кудайга шүгүр айтып, жаман жүрбөй, жакшы жүргүн, деп кемпир бечара ботодой боздоп, кулундай чыңырып, алы кетип жыгылып кала берди. 4 жолдошу да ыйлап сыктап калышты. Ошентип 30 күндө Хива шаарына чокою жыртылып, буттары шишип, баса албай араң жетти. Көчүгү менен жылып отуруп, Ак Эшендин мечитинин алдына жетип, буркурап, кедей ыйлап отурду. Эшенди издеп бар деген, энемдин сөзүн сыйладым, тек жүр деп акыл беришкен, 4 жолдошту кыйбадым. Эшендин дайынын таба албай, эмгек тартып ыйладым. Бир мусулман учурап, алымды сурап келсечи, эшенге кабар берсечи, элинен азган карыпты эшеним келип көрсөчү. Ак Эшендин азанчысы кедейдин жайын айтып, Ак Эшенди ээрчитип кедейге келди. Кедей Ак Эшен экенин билип,
буркурап ыйлап, бутун кучактап, элинин кайырсыздыгын ушактап сүйлөдү. Ассалому алейкум, амансызбы жанабам, харманын айтсам мен балаң, мен мусапыр бир кедей, муңун айтып зарлаган, кумганыңды алайын, 5 убак намаз окусаң жай намазың салайын, таксыр сизге кол берип, жаман санаа жашчылык пейилимден кайтайын, жаныңызда бир жүрүп берсеңиз теспе тартайын. Кедейге аң таң калып, сөзүн угуп алып, көңүлү толуп, ыраазы болуп, сакалын тарап, кедейди карап, арамдык кылбаймын, шарияттан жылбаймын деп касам ичкин, деди Эшен. Чыкпайын таксыр жолуңан, кутулуп сизге келгемин, залим кандын торунан, астыңда туруп ак Эшен, арылсам болду шорумдан, кол берип сизден бузулсам, Кудай урсун, кут урсун, пайгамбар урсун, бата урсун, мынакей ушул ант урсун. Хусулдаарат колунда, башына селди чалынат, Кудайым деп жалынат. Кол куушуруп Эшендин, мына ошентип кедей кызматына камынат. Түнкүсүн уйку жок, күндүзүндө тынчы жок, ак Эшенге жалынат. Кедей 10 күнү кызмат кылып турду. Анан оюна бир пикир алды. Бир сурасам кандай жооп берер экен деп жалгыз отурганда Эшенге барып мындай деди. Эртели кеч кол берип, элин кадыр кылабы? Эл башкарган Азимкан, ага Эшеним, бегиң кадыр кылабы? Бегиңе кандай кадырың? Бегиңдин айтчы сабырын? Күчөп кетти Эшеним, менин кайгы жабырым. Таксыр, мен сизден сурайын, сырыңызды угайын. Бул дүйнөнү жапжарык жаратыптыр Кудайым. Жашырбай айтсаң сырыңды, ичимден чыксын убайым. Эшен мактоону жакшы көргөн жоон өпкө киши экен, кедейди карап, сакалын сылап, өзүнүн сөзүн чыңап, ошондо анын айтканын. Беги кадыр кылбаса, Эшен мендей болобу? Эшени мендей болбосо, элинин көөнү толобу? Бир Кудаанын алдында эки сөздүү оңобу? Амандыгын тилеймин, Азим падыша төрөнүн. Ардагымдай көрөмүн, аябай чындап сурасам, чымындан жандан бөлөгүн, билип турам берерин. Кол тапшырдың пирим деп, табайын балам эбиңди. Азимкан менен ак Эшен кадырлашпайт дедиңби? Айтчы кедей сырыңды, толтурайын кемиңди. Айланайын Азирет, ачылып сырым эми айтсам, алыстан даңкың эшитип, кол бергени келатсам, башында бар селдеси, оозунда бар келмеси, сыртында бар канаты, боюнда кусул даараты, теспеси бар колунда, китеби бар койнунда, жалдыратып көрүнө жан алчу милдет мойнунда, Азирел периште, айбаты кыйын келиште, айбаты менен жол тосуп, алдымдан чыкты, чак түштү. Келдиң кедей балам деп, чымындай жаның алам деп, алда таала Кудайдын буйругуна барам деп, адамдын баарын күйгүзүп, бу жүрүшүң жаман деп, каршы чыгып жолуман, Азирел кармап алды колуман. Аман калдым аз күндүк, ажалымын жогунан, канаттуу каарлуу түрүнөн, кара жандан түңүлөм, калтырап алым калбады, кайраты менен сүрүнөн. Өлүүгө жанды кыйбадым, аз күндүк тирүү койгун, периштеге ыйладым, мен өңдү эчең карыптын бир канчасын сыйладың, Эшенге кол берейин, аз күндүк өмүр тилейин, сабыр кылгын Азирет, чачымдан көп күнөөйүм, мен Эшенге кол берип,
анан кийин өлөйүн. Албасаң да азирет, алгын деп өзүм келейин. Деп тиленсем периште 13 күн берди убада. Кол тапшырып өлүүгө ыраазы болдум буга да. Кедей кебин улантты. 10 күн турдум сиз менен, тааныштыңыз биз менен. 3 күндүк калды өмүрүм. Ачылып кетсин көңүлүм. Кадыр кылса ханыңыз, ханыңызга барыңыз. Кадыр билге эшеним, калбасын кайгы зарыбыз. Ызаат кылса бегиңиз, ылайык болсо кебиңиз. Бегиңиздин 3 күндүк тактысын алып бериңиз. Кимдин заманы, кедей кандын заманы. Кетсин иштен арылып, кемчиликтин жаманы. Кедей кан болсун бир атым, ушуну сизден сурадым. Баркымды билсе Азимкан, алып берер убагың. 3 күндүк өмүр ичинде такты үстүнө минейин. Тагдыр жетсе эшеним, кыямат көздөй жөнөйүн. Дооранымы кылыңыз, жаназага туруңуз. Бир атагым калса деп жалдырайт кедей уулуңуз. 3 күндүк өмүр ичинде арылып кетсин муңубуз. Муну укканда эшен ордунан секирип кетти. Ууруга тагың бергин деп Азимге кантип барамын? Ушу жерде билинди, ууру кедей арамың. Ишиңден байкап отурсам, ичиңде жок адалың. Барсам да бербейт Азимкан, калп куруткан сени кууга. Көрүнгөндү күйгүзүп, качып жүрсөң сууда, көпчүлүктүн баарысын салып жүрсөң уучууга. Качып келип куу кедей, касам ичип кол бердиң. Карыпко деп ойлонуп, калпалыкка жол бердим. Хан кыл мени эшен деп, кармадыбы куу белиң? Анда кедей ак эшендин намысына тийди. Калкым кадыр кылат деп, калк башкарган Азимкан мартым кадыр кылат деп, канымдан көөнүм тынат деп, карыпка жана мактандың. Кайта неге сактандың? Эшендигиң чың болсо, бир уятка капталдың. Элим кадыр кылат деп, эл башкарган Азимкан, бегим кадыр кылат деп, бегимден көөнүм тынат деп, кедейге жана мактандың. Кезексиз эшен сактандың. Эшендигиң чың болсо, анда бир уятка капталдың. Ак эшен уят болуп, ичине кайгы толуп, кедейге мактанып коюп, уятынан кантип кутулаарын биле албай ойлонуп турду да, башына селдесин чалып, мойнуна теспесин салып, колуна асасын алып, өтө мактанып койгон экенмин деп өзүнө өзү наалып, кедейди жүргөн Азимканга алып барайын. Берсе тагын алып берейин, бербесе экинчи уят болуп кайра келейин, деди. Кедей аны ээрчип Азимкандын ордосуна келди. Ак эшен ойлонду. Бу кедейди атайын ээрчитип келип, Азимканды бир көрсөтүп чыкпасам, экинчи уят болбоймбу, деди. Эшен кедейди ээрчитип Азимкандын үстүнө кирди. Азимкан тагынан ыргып түшүп, салам айтып, эки колун бооруна алып, ак эшенге карап төмөнкүн айтты. Ассалому алейкум айланайын ак эшен, алдыма келдиң селдечен. Кыйыгыңа каламын, айтканыңа кирбесем. Өлтүрөм десең мен мына, сураймын десең эл мына, кийсең таажы чен мына. Өмүрүңчө келбеген таксыр не жумушка келдиңиз? Сыймык мына, бак мына, минсең алтын так мына. Өмүрүңчө келбеген не келдиң таксыр астыма? Алейкум ассалам. Алдыңа келди мен бабаң. Бир Кудайдын буйругу, мени сен жалгаган. Алдыңа келдим саламга. Амансыңбы жан балам? Уят болдум ушуга. Ушу турган кишиме урмат кылат деп келдим, балам, бир жараган ишиме. Абийирим кетти ушуга, аркамда турган кишиге.
атайын келдим, Азимкан аныктап жара ишме. Азимкандын айласы кетти. 6 ата, 7 бабадан бери колдошуп, сыйлашып келе жаткан эшен мени кайдан алдап кетсин? Жана эшеним айткандай, бир кедей кантип уруулуу элдин баарын 3 күндүн ичинде өзүнө каратып ала койсун деп ойлоду. Эгерде алдаймын десе, жерге кагып жибербейминби? Андан көрө эшен менен убаданы бек кылып, тагымды берип турайын деди. Бер дедиң, таксыр берейин. Убадасын бек кылсын, бети кара кедейин. Хандыгымды алууга кайсы күнү келейин? Адашсам таксыр айбат бер, капа болсом кайрат бер. Кандайча шумдук иш болду? Хандыгым калды, күмөндөр. Таарындың эшен жан кыйнап, тагымды бердим мен сыйлап. Алдаса кедей алдамчың, алдыңа барам мен ыйлап. Көңүлүң болсун чак деди, сеники болду так деди. Тилегиң болду кедейим, тактыга чыккын бат деди. Анда кедей болбоду. Болбой моюн толгоду. Алтын тактын үстүнө таажысын кошо болжоду. Тактысын жалгыз минбеймин, башынан сырын билбеймин. Башыма кийген таажы жок, тамаша болуп жүрбөймүн. Тактысынын үстүнө таажысын берди башынан. Таажы менен шып этип сыймыгы ушту кашынан. Такты берди, минбеймин, таажы берди, кийбеймин. Ийнимде хандык тонум жок, тамаша болуп жүрбөймүн. Таажы, тагы курусун, тонун кошуп бербесе, таазим кылып турсун деп, элин кошуп бербесе, таажы, такты, алтын, тон баары ылайык келбесе, тонунда чечти ийнинен, айрылды хандык кийиминен. Азимкан чыкты муңайып, ак эшендин ийнинен. Кедей хан такка минди, таажысын кийип, тонун жамынып, хандыкка камынып, кайрат менен чамынып, 40 вазирди чакырып хандык кабарын айтты. 40 вазир кайдасың? Кыргылгыр кайсы жайдасың? Кыюусу менен таптыңбы Азимкандын айласын? 40 вазир келгиле, кыраандыгын билгиле, жар чакырган шаарыма билгизгин элдин баарына. Азимкандын ак, калыс бийлик жүргүзгөн адилеттүү хан экенин элдин оозунан угуп, 3 күндө элди чогултуп, казынаны аштырып, жарымын элге таратып берди. 3 күн өттү, кедей дагы деле тирүү. Эл кедей ханыбыз сизге багындык дешти. Эл кедей хандын айтканын эп көрүп, анын адилет сурагына көнүп, кубанычта жыргап жатып калышты. Убадасы толгондо, туура 3 күн болгондо, ак эшен менен Азимкан келип, салам берип, алтын такты сурады. Кедей хан каарын бетине алып, желдеттерин чакырып, экөөнүн башын алаарда, экөөтөң өлүп калаарда, араң качып кутулушту. Кедей хан көңүлү тынып, адилеттүү сурак кылып, хандыкты жүргүзө берди. Азимкан хандыктан ажырап, тентип кетти, ак эшен да эл журттан качып жоголду. Кедей хан бир күнү өзүнүн жетим убагынан беркин ойлонуп отуруп, башынан өткөн жетимдик карчылык турмушунун баары көз алдына келип, баккан энеси Гүлсаана оюна түштү да жашып кетти. Мен эми энемди 4 жолдошумду алдырайын деп 40 жигитин чакырып жумшап турган жерим. 40 жигитим, келгиле. Келип салам бергиле. Алысты жолго жумшайын, кызматымды билгиле. Өз элиме жиберем. Өнөрүмдү мактагын, 40-ыңар 2 бөлүнбө, Залимканга көрүнбө. Түркмөндөрдүн байлары Залимкандын жөнүндө, каласыңар өлүмгө. Ушул сөздү 40 жигит бек сактаган көңүлгө. Саалы деген сопу бар, өзү молдо, окумал. Дабырабай 40 жигит акырын издеп таап алып, балапан тууп жетилген пайгамбарга жашы тең, кантип кабар албайын? Хан болгондо энемдин аты Гүлсаана. Бар тууганы бир бала, ошо бала мен, кедей, энемди көрөр күн гана. 4 жолдошум дагы бар, саалыны тапсаң табылар. Энемди эстеп, аларды унутуп койсоң
жанар, жатындаштан жакыным, жашымдан бирге акылым, адал арам тең жеген ардактаган сырдашым, төртөө тең курдашым, ошолордон өйдө эмес, кам болсом да бул башым. Кырк жигит Түркмөн элинен Керейкандын энесин 4 жолдошун таап келишет. Керейкан 40 жигитке ыраазы болуп сыйлыктарды берип, энесинин жана 4 жолдошунун келгенине кубанат. Көңүлү жайланып, Шиваны жердей берет. Элге тынч, бейбечарага кайрымдуу, калыс жана камкор